Салам достор, Илмек KG каналына кош келдиңиздер. Бүгүн өзүбүздүн башыбызга повязка токууну үйрөтмөкчүбүз. Анда эмесе бүгүнкү сабакта мен дагы деле Alize Classic Lanagol жибин колдоном. Бул жерде составы 51% акрил, 49% жүн, шерсть болуп кетет. 100 граммда 240 метр, жип бордовый өңдөгү жип. Кимге ушул жип жакса 390 номерлүү жип жана ошондой эле 4-номердеги крючок колдоном, илмек, анан албетте кайчы. Анда эмесе баштадык. Биринчи сабакта сиздерге үйрөткөндөй мен 18 жип менен бул жерден аба илмектеринин цепочка жазып алдым. 18 дана токулду. 18-нчи илмекти кармап мындайынан жакшынакай 3 дагы аба илмегин алабыз. 1 2 3. Мен сиздерди 3-чү сабакта кошумча илмеги бар таякчаларды үйрөткөм. Ошондой эле кошумча бир илмек алабыз. Бул жерде 18-нчи илмекке киргизебиз дагы бир кошумча илмегин алабыз. Бул жерде карасаңыздар, биздин бул биринчи кошумча илмегибиз. Ал эми 3 аба илмеги дагы өзүнчө бир кошумча илмек болуп саналып калат. Ошондой эле бул катардын аягына чейин кошумча илмектүү таякчалар менен токуп чыгабыз аягына чейин. Столбики снакидам деп айтылат орусчасы. Кыргызча болгондо бир аз неме болуп калып атат. Ушундай кылып бул катардын аягына чейин токуп чыгабыз. Мына достор, бул катардын аягына чейин токудум. Башындагы биз 3 аба илмегин алып көтөрүлүп алганга чейин ошол менен чогулуп саналганда 19 илмек болду. Бул жерде меники 19 таякча. Кечиресиздер. Бир аба илмегин илип өйдө көтөрүлүп алабыз дагы токуган нерсебизди аркасына которобуз. Бул жерден 2 жипке чогуу алып эле столбики без накида кошумча илмексиз таякчаларды токуп баштайбыз. Кошумча илмексиз таякчалар менен дайыма аркасына арткы өңдү токуп атканда колдонобуз бул узорду. Артка кетип баратканда. Ал эми астыга кетип баратканда азыр мен сиздерге көрсөтүп берем. Өзүнчө рельефный столбики деп коет, рельефный таякчалар. Ошол таякчалар менен токуйбуз. Размерин кандай кыласыздар? Мен 18 илмек менен алдым. 18 илмек ченегенде 11 сантиметр болуп атат. Бул повязканын калыңдыгы. Сиздер жука кааласаңыздар, азыраак алсаңыздар болот. Меникинде эле кылгыңыздар келсе, ушундай 18 илмек келип, мындан калың кылгыңыздар келсе, калың кылып дагы кошумча илмектерди алып 18ден көбүрөөк кылсаңыздар болот. Экинчи катарымды бүттүм мен. Бул жерден 3 аба илмегин токуп, аба илмегин алып өйдө көтөрүлүп алабыз. Мына эми достор, азыр узорду баштайбыз. Бул жерден бул аба илмеги менен көтөрүлгөн биздин биринчи таякчабыз болуп эсептелинет. Экинчи таякчабызга кошумча илмекти илмекке илип колубуз менен кармап алабыз. Бул жердеги эң биринчи катарды караганда сиздерге азыр камераны жакыныраак кылам, көрүнгөндөй болуп, жакшы көрүнгөндөй. Биринчи бул аба илмек менен көтөрүлүп алган таякчабыз болуп, буга тийбейбиз. Экинчи таякчабыздан мындай кылып илмекти өткөрүп алабыз. Илмекти өткөрүп, жумушчу жибибизди ушул жерден тартып өтөбүз. Дагы адаттагыдай эле
илмегибиз, таякчабызды токуй беребиз. Кийинкисин кошумча илмексиз столбики без накида бирди токуйбуз. Кийинки немеге экинчисине кайра жанагында көрсөткөндөй бул жерде кошумча илмек аба илмектерибиз калды. Андан рельефный столбик токудук. Камерамды жакыныраак кылып көрсөтөйүн сиздерге. Андан кийин бул жерге столбики без накида токудук, бул таякчанын үстүнө. Андан кийинкисине кайра рельефный токуйбуз. Мындай кылып жипти тартып алабыз. Жипти өткөрүп, мындай кылып. Байкасаңыздар, мындай болуп өйдө көтөрүлүп, башкача узор болуп баштады. Кийинки илмекке кошумча илмексиз без накида токуп алабыз. Андан кийинкисине кайра жаңы элекидей рельефный столбик токуйбуз. Рельефный столбик бир гана бул жерден алганыбыз менен рельефный болбосо, мен сиздерге 3-сабакта көрсөткөндөй эле столбики с накидом деп бир кошумча илмеги бар таякчалар көрсөткөм, ошондой эле токуй бересиздер. Бир столбики без накида, андан кийин таякчасы столбик с накидом, рельефный столбик токуйбуз. Мындай кылабыз. Бул жерден достор унутпаңыздар, без накида столбик токуп атканда таяк кошумчасыз жок. Ошондо бирден столбик астында бирден таякча калтырып кетебиз. Мына көрсөткөндөй рельефный столбик токудук, андан кийин таякчасы менен таякчасыз токудук, кошумчасыз, кечиресиздер. Андан кийин кошумча менен токуп атканда бул жерден бир бул таякчаны калтырып, анткени анын үстүнө биз кошумчасыз таякча токудук. Ар бирине бул катардын аягына келгенде сиздер санаганда бул жерден илмектериңиздерди бунун башынан санаганда ошондой эле 18, бул башындагы көтөрүлүп алган менен 19 чыгышы керек. Жаңылбаңыздар, кошумча илмек илебиз, рельефный столбик кылып, столбики с накидом токуйбуз, кошумчасы бар. Андан кийин бул жака кошумчасы жок столбики без накида токуйбуз. Эки аркадан чогуп аласыздар. Андан кийин бул жака кайра столбики с накидом токуйбуз, рельефный. Анан бул жерге кайра без накида токуйбуз. Кайра бул жерден акыркы экөө калды, рельефный столбик токулат. Эң акыркысына обычный кошумча илмексиз таякча токулуш керек. Сиздер туура токусаңыздар, бирөөнү калтырбай же бирөөнү ашыкча кылбай туура токусаңыздар, эң акыркысы ушундай таякча менен бүтүш керек, достор. Бул жерден кайра бир бул узордун биздики асты болду. Бул көп кийимдерде бул узор колдонулат, анткени бул аябай мындай чоюлчак, резиновый болот. Ошон үчүн бул биздин узорубуздун асты, повязкабыздын асты болот. Азыр аркасын токуш үчүн бир илмек, аба илмегин алып көтөрүлүп алабыз дагы. Бул жака обычный эле кадимки жанагы артка токугандай эле кошумча илмексиз таякчалар менен кайра артка барабыз. Кошумча илмексиз столбики без накида. Достор, түшүнүп атсаңыздар керек, сиздерге орусча кээ бир сөздөрдү айтканга туура келип калып атат. Анткени азыр мен деле сиздердей болуп ушу YouTube каналындагы мастерлердин мастер класстарды көрүп үйрөнгөм.
Сиздерге жеңил болуш үчүн кыргызчасын өткөнгө аракет кылып атам, бирок көп сөздөр кыргызча түзмө түз которуш кыйынчылык туудуруп калып атат бир аз. Анан туура түшүнсөңүздөр керек, кээ бир сөздөрдү мен сиздерге орусча айтканга туура келип калып атат. Биз катардын аягына келип калдык. Бул жерден 19-буз болду. Ошондой эле жана экинчи катардагыдай эле 3 аба илмегин токуп, кайра токубузду астына которобуз. Бул жерден экинчи катарды токуганда эле ошондой кылып кетебиз. Илмек илип, бул жерде рельефный столбик деп жанагы токуганыбыз бир аз астыга чыгып турат. Ошону кайра эле кошумча илмек менен столбик с накидом менен өйдө көтөрөбүз дагы. Бул арт жакта бир аз калган кошумча илмексиз таякчаны кошумча илмексиз эле таякча кылабыз. Экинчи катарды кандай токусак, ошондой эле кете беребиз достор. Сиздерге көрүнөт, камера менен токуганда бир аз ыңгайсыз болуп калып атат. Кошумча илмексиз, бул жерде кайра рельефный таякча, кошумча илмексиз таякча, рельефный таякча. Санап токусаңыздар болот. Башында мен дагы жаңы үйрөнүп баштаганда ар бир илмегимди санап токучумун. Кечиресиздер, бул жерде ар бир илмегимди санап токучумун, анткени бир илмек калып калышы мүмкүн, ар кандай болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн жаңылып калбаш үчүн, кайра баардыгын сөгүппөш үчүн ар бир илмекти санап, канчанчы илмекти токуп жатасыздар жана канча илмек калды, ошолорун улам санап токучумун мен да башында. Ошондой кылып токусаңыздар ыңгайлуу да болот. Кайра сөгүп отурганда дагы тажап кетишиңиздер мүмкүн. Ошон үчүн санап туура токуганга аракет кылыңыздар достор. Бул жерден 4-чү катарды буюрса аягына жетип калдык. Рельефный столбик акыркысы жана ошондой эле эң акыркысын туура токусаңыздар айткам, мындай болуп жөнөкөй таякча токуш керек. Мындай жакшынакай узор болуп түшөт. Бир аба илмекчесин алабыз, кайра эле ошондой эле кайталайбыз. Бул жагына кайра кошумча илмексиз таякчалар менен токуйбуз. Кайра бул жагын ушундай кылып эле узартып токуп кете беребиз. Буну узартып токуп кете бересиздер. Качанкыга чейин токуйбуз, сиздердин кандай кылып кайсы размерге түйүп аткансыздар. Мен видеонун башында көрсөткөн таблица боюнча окружность таблицанын окружность голованы карасаңыздар, сиздердики канча сантиметр болсо, ошол сантиметрден мен 56 сантиметрге токотом. 56 сантиметрден мен 4 сантиметрге кыскараак кылам буну. Анткени бул дагы бир аз токулгандан карасаңыздар чоюлат жип. 52 сантиметр кылам. 52 сантиметрге чейин токуйм. Анан калганын мен сиздерге көрсөтүп берем. Өзүңүздөргө керектүү размерге чейин токуңуздар узундукта. Асты оң мындай болот, аркасы мындай болуп түз болуп түшөт. Асты мындай жакшынакай узор болуп калат. Өз алдыңыздарча достор токуңуздар, анан жолугабыз. Достор, мына мен өзүмө ылайыктуу размерге токуп бүттүм, узундугун. Сиздердики да ушундай болсо керек. Мына оң тарабы жакшынакай мындай узор түшөт. Бул аяп абдан чоюлчаак болот мындай. Ошого ылайыктап ченедиңиздер.
Эми бунун сол тарабы азыр токуп бүтсөңүздөр жиптин учун кесип ийнеге жипти өткөрүп аласыздар. Көзү жогору жипти узунураак кылып кесесиздер. Анткени бул жерин биз азыр ийне менен тигебиз. Мындай кылып повязканы так ортого мындай кылып бөлөсүздөр. Азыр сиздерге көрсөтөйүн. Мындай так ортосуна келет тигиши. Ортого бөлөсүздөр дагы мындай кылып кармайсыздар. Буну тескери жагынан кармап аласыздар. Мындай кылып экиге бул жагын, бул жагын дагы мындай кылып экиге. Могу жиптин узуну болуп турган жагын сыртка чыгарып, буну мындай киргизип, бул тарабын бунун калган экинчисин мындай киргизип туруп мындай кылып аласыздар. Бул биздики 4 кат болуп калат. Бул токунун башындагы жип. Бул мындай кала берсин. Токунун башындагы жип. Азыр биз буну бир мындай кылып туруп токуну аяктап алабыз. Каты тартып ийне менен. Азыр ушул боюнча ар бир илмегин калтырбай түз тыккан кылып тигебиз. Бул жерден киргизсеңиздер биринчи 4 неме болуп турат, көрүп атасыздарбы? 4, андан кийинки экинчиси, үчүнчүсүн ар биринин илмектерин калтырбай илиңиздер. Мындай кылып кадимки току кандай кылып тиккендей кылып тиге беребиз. Экинчи илмегин азыр сиздерге мындай кылып экинчи илмек. Ар бир детальды калтырбаңыздар. Бул жерде бир деталь калып калса жакшы көрүнбөй калат. Туура тыккан кармап алып 3, 4 биринчи деталь, экинчи деталь, үчүнчү деталь. Араларын ачып ар бир илмекти ийнеге илип алганга аракет кылыңыздар. Калбаш керек. Бир дагы детальдыкы экинчи, үчүнчү, 4-нчү илмек. Жипти аябай узун кылып кесип алган окшойм. Меники Alize Lana Gold 100 метрде 240, 100 граммда 240 метрлик жиптин жарымы кетти. Же ошондой бир 50 граммдай жип кетти болжол менен. Сиздер кандай жиптен токусаңыздар, сиздер карайсыздар. 240 метр болгондо 120 метрде жип кетет экен. Меники расходу 1, 2.
Бул биздин башыбыздагы жип токуна баштап аткандагы. Мындай кылып тигип бүттүңүздөрбү? Мындай кылып алып түйөбүз. Сөгүлүп чечилип кетпеш үчүн катуураак кылып. Катылап коёсуздар. Кылсаңыздар болот. Мындай кылып катуулап алгандан кийин узунураак кылып кесип жипти. Бул биринчи жип менен катуулап байлап ортосун сөгүлүп чечилип кетпеш үчүн 3 жолу байлап коеюн. Жипти түбүнөн кесесиздер. Мына достор, өзүбүзгө ачаак, мындай жакшынакай, кызыңыздарга токуп берсеңиздер болот. Мындай жакшынакай биздики башыбызга кие турчу повязкабыз даяр болду. Видеонун аягында жактуу белгисин басып, комментарий жазып, жаңы видеолорду өткөрүп жибербеш үчүн каналга жазылганды унутпаңыз.